Талыкпаган эмгектен ийгиликтүү ишкерликке жеткен айым. Убакыт гана кетет, калганы бардыгы аткарылат. Себеби буну мен өзүмүн тажрыйбаман, өзүмүн өткөрдүм да. Максат койдуңбу, ошону өтө мындай чындап ошол максатка жетип калгандай болуп, элестетип коюш керек да. Эл кызматы үчүн чоң мандаттан баш тарткан Шарапат Мажитова. Мен бул жерге башка максат менен келдим эле. Бул жерде эл үчүн жакындан кызмат кылып, элге керектүү мыйзамдарды чыгарганга жардам берсем, элдин аябай көйгөйлөрү өтө көп. Ошол көйгөйлөрдү чечкенге салым кошо аламбы деген ниетте келдим эле, бирок мен ойлогондой болбоду деп өзүм арызымы жазып, 6 ай отургандан кийин күтүүсүздөн эле бардыгына мындай таң калыштуу эле арызымы жазып туруп, элдер депутатка жете албай, жылдап күрөшүп зорго жетсе, мен ошо бир күндө эле чечип депутаттыкты тапшырып чыгып кеткем. Шаар өнүгүүсүнө болгон аракет. Жана баштаганда коркпой баштап алып, анан 4-5 этажга келгенде ушул мынакей үйдүн ош таажычысы деп баштагам, ошко таажы болуп, оштун көркүн чыгарып турса экен деген ой менен баштагам. Жарымына келгенде мага аябай бут тосуулар көп болду. Катура жактар менен. Ишкер айымдын түйшүгү жана дөөлөтү. Ишкерлик менен алектенип жок эле дегенде алып сатарлыктын түйшүгүн башынан кечирбеген адамды ушул тапта табыш кыйын. Заман шартына ылайык соода жүргүзүп, ийгиликтерди багындырган инсандар көп. Соңку жылдары калаада курулуштун жаңы толкуну күчөп, заманбап инфратүзүм калыптанууда. Мезгилдин талабына жараша өнүгүүнү эңсеген жеке ишкер Шарапат Мажитова. Шарапат Мажитова Жалал-Абад облусунун Нуукен районунун Шайдан айылында туулган. Ата-энеси айылдын алдыңкы эмгекчилеринен болуп, жибек курт өстүргөн. Мээнеткеч ата-энеден татыктуу тарбия алган Шарапат айым жаш кезинен эле зээндүү зирек болду. Ишкерлик чөйрөсүнө Кытайдын чек арасы ачылганда киришип, Кара суу базарындагы соодагерлерге товар алып чыгып иштеген. Соодагерлердин аманаты өтө жоопкерчиликтүү кызматты талап кылып, кыйынчылыктар, коңшу өлкө менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү чоң тажрыйба болгонун айтат. Эми бул курулуш ишине келүүдөн мурда менде ушундай бизнестик ишкерчиликтин өтө оор жолдорун басып өткөн тажрыйбам бар эле. Бул тажрыйбамна мен эми жүк ташуу компаниясын жетектеп, ушу Кытайдан, Туркиядан жана башка жактардан биздин Кара суу шаарындагы чоң соода борборунун ишкерлеринин жүктөрүн ташып, ошондон өтө чоң тажрыйба алгам. Жүк ташуу жоопкерчилиги бул курулуш куруу жоопкерчилигинен дагы оорураак. Себеби жеке ишкерлер сага ишенип, ошол бешене тери менен, ак эмгеги менен тапкан аманат жүгүн берет. Ошол жүктү убагында алып келип бербесең, бул жоопкерчиликтен качкан болот да. Ошол убагында жеткирип, ишкерлердин сезондуу товарларын убагында жеткирип беришин керек. Айрыкча мына Кытай ачылганда биз биринчилерден болуп Эркештам аркылуу жүк ташый баштадык. Мына ошондо 10 күн эле ачылат эле. Бир айдын 10 күнүндө ачылат эле. 10 күндө биз жүктү алып келип эгелердин колдоруна тапшырышыбыз керек эле. Мына ошондо күндөп түндөп биздин телефондорубуз тынбайт эле. Күндөп түндөп мына жүгүң жолго чыккандан баштап туруп, Кудайдан тилейт элек, ушу эсен аман. Себеби анда Ош Эркештам жолу азыркыдай зыңгыраган, жакшынакай асфальтталган жол эмес эле. Ал убакта жол кээ бир убактарда жабылып калат эле. Ошондо биздин жүктөрүбүз бир жумалап келбей калган мезгилдер болот эле. Ошон үчүн Кудайдан тилейт элек, биз эсен аман жүктөрүбүз келсе экен деп. 2-3 жолу авария дагы болду. Машинам авария болуп, Кытай тарапта бир болду, өзүбүз тарапта 2-3 жолу болду. Мына ошол аварияларда мен өзүм жетип барып,
ошо машиналарга перегруз кылып кайрадан жүктөп жүктөрүн эсен аман жеткиргенге өзүң тикенген тике туруп иштейсиң. Мына ошол тажрыйбаларым мага бул курулушту коркпостон баштап ушу аягына чыгарганга өөлгө болду деп ойлойм. Себеби ар бир эле иште тажрыйбаң болбосо эметиш өтө кыйын да. Анан бул курулуш тармагы ал жүк ташуу тармагынан өзгөчөлөнөт экен. Себеби мында кылган ишиң көрүнүп турат экен да. Ошол өзүң кубанып, ошо куруп алган нерсеңе кубанып карап ийгилигиң көз көрүнөт экен. А жүк ташыганда көрүнбөйт, ал элдикин эметти алып келип бере бересиң. Тиги ушулар ыраазы болсо деп күнүмдүк оокатың эмете берет да. А бул жерде курулушта ошол 1-2 жылда эле өзүңүн койгон проектиң, өзүңүн максатың ишке ашып, ошол шаарга туруп калса, анан ошол жерде жашаган адамдар сени көргөндө рахматын айтып, үйлөрүңүз аябай бышык салыныптыр, дагы кайерден салсаңыз ошол жерден үй алабыз деген сөздөрү бул канат берет экен. Ар бир эле курулушчуга өтө чоң канат мындай эме ооба стимул берип эметип турат экен да. Мына ушул курулуш тармагына келип калам деген менде ой дагы жок эле. Бул эмени ойлоп атам, мен ар бир адам өзүнүн алдына койгон максатына жараша аткара алат экен. Шарапат айым элдин турмушун жакшыртуу багытында 2016 жылы Ата журт партиясынан жогорку кеңешке депутат болуп барган. Саясий тирешүүлөрдөн мыйзам чыгаруудагы калыстык жоктугунан улам 6 ай ичинде өз каалоосу менен депутаттык мандатынан баш тарткан. Андан соң ишкерлик чөйрөсүндөгү тажрыйбасына таянып көп кабаттуу үй куруу үчүн компания түптөгөн. Каладагы өзүнүн жер тилкесине 13 кабаттуу үйдү баштаган. Курулушта кыйынчылыктар, каржылык тартыштык, бут тосуулар көп болгонун ишкер айым билдирди. Ордолу Ош шаарынын эң бийик жеринде ушундай өзүм максат кылып коюп, эңсеп, ушундай бир бийик үйлөр Ошто болсо, ошол башка чет мамлекеттердегидей туристтер келип, суктанып, ушундай Кыргызстанда Ош деген шаар бар, ушундай кооз жерлери бар деп туристтер келип, биздин экономикабыз дагы өнүксө деген максат тилектерим көптөн бери ойлонуп жүргөн ойлорум бар эле. Мына ошол оюмду ишке ашыруу максатында 2010 жылы депутаттыкка дагы коюп өтүп, бирок депутаттыктан мен эч кандай элге пайда келтире албашыма көзүм жеткенден кийин ал жерде өтө көп интригалар, ар кандай саясий күчтөрдүн бири-бирине болгон тирешүүсү, каралоолор, ушундай кара пиарлар мени өтө жүдөттү. Мен ал жерде көп отура албашыма өзүм деле көзүм жетип калган эле. Мен 1-2 фракциянын чогулушунда дагы айтканмын. Мен бул жерге башка максат менен келдим эле. Бул жерде эл үчүн жакындан кызмат кылып, элге керектүү мыйзамдарды чыгарганга жардам берсем, элдин аябай көйгөйлөрү өтө көп. Ошол көйгөйлөрдү чечкенге салым кошо аламбы деген ниетте келдим эле. Бирок мен ойлогондой болбоду деп өзүм арызымы жазып, 6 ай отургандан кийин күтүүсүздөн эле бардыгына мындай таң калыштуу эле арызымы жазып туруп, элдер депутаттыкка жете албай жылдап күрөшүп зорго жетсе, мен ошо бир күндө эле чечип депутаттыкты тапшырып чыгып кеткем. Бул нерсеге сиз мындай турмуш тажрыйбаңыздан көп жолу жолуктуңуз, аткарылды. Анан ушул жерде ишкердикти баштап атканда ишкер айым катары бунун түйшүгү канчалык болду? Ушул бир имарат, элдер бир үй сала албай жүргөн мезгилде мындай көп кабаттуу үй куруш дагы мындай оңой иш эмес да. Ополтоодой эмгек, ополтоодой каражат керек. Сиз ошол баягы түйшүгү ишкер өзгөчө айымдардын түйшүгүнө. Анан кийин өзүм ошол мезгилде өзүмү күнөөлөп дагы жүрдүм. Эмне үчүн мен дагы отурсам пайдам тиет эле го деп. Бирок кийин билдим, мен эң туура чечим кылган экенмин. Себеби башка эл үчүн башка жактан дагы өзүңүн
жөндөмдүүлүгүңү көрсөтүп, өзүңүн элге болгон чыныгы мынандай жанагындай кызматыңды кылсаң болот экен деген ой мен азыр бүгүнкү күнү өзүм ыраазы болуп жүрөм ошол мезгилде депутаттыкты таштап чыгып кеткениме. Мына бүгүнкү Ошто чоң имараттардын курулуп жаткандыгын көрүп, ошол кезде биринчи экинчилерден болуп баштаган элем. Ошто бир мына 9 этаждуу үй курулганда ушуну аябай таң калып, Ошто дагы ушундай үйлөр башталыптыр деп кубанып, бизде Ош деле шаарга окшоп ушундай өнүксө болот экен деген менде аябай бир таң калыштуу, аябай бир эмоциональный эме болду да. Жакшы сүйүнүчтүү окуя болду. Сезим ошо мен ойлоп калдым, бул ааламда өзү бир нерсеге өтө мындай таң калып, ушундай кылса болот экен го, ушундай деп өзүңө өтө чоң мындай эме из калтыра алсаң, ошол нерсени өзүң аткарып калат экенсиң да. Мен ушу бизнестик тажрыйбамда ушуну эметтим. Ошондо 2-3 жыл өтпөй эле мен өзүм дагы ошондой үйлөрдү салып эле, ушул үйдүн эле жанына өзүмдүн участкам бар эле, ушул жерге үй баштап калганымда мен ишкердиктин өзүнчө бир жана сыйкырдуу эме сырлары бар экенин эметтим да, түшүндүм. Мына ошол сырдын бир чекесин ачкандай болдум. Себеби бир нерсеге аябай кубанып, сүйүнүп, таң калып, ушундай болот экен го десең, ошону өзүң аткарып калат экенсиң да бир мезгилде. Ошон үчүн мен азыр мына жаңы баштап аткан бизнесмендерге жанагындай бул менин колуман келбейт, тиги каражат жетпейт деген сөздөр бул болбогон эле сөздөр экен. Себеби ар бир адам эсли чоң максат койсо, анан ошол максаттарды аткарган адамдарга таң калып, ушундай адамдар да бар экен деп өзүнүн ак ниети менен суктанып койсо, ошол адам өзү көп убакыт өтпөй эле ошондой адам болуп калат. Жана баштаганда коркпой баштап алып, анан 4-5 этажга келгенде ушул мынакей үйдүн Ош тажысы деп баштагам, Ошко тажы болуп, Оштун көркүн чыгарып турса экен деген ой менен баштагам. Жарымына келгенде мага аябай буттоосулар көп болду. Прокуратура жактан, менин депутаттыктан келгенден кийин эле ошол демилге менен, ошол дем менен эле тиги өзүмдүн жерим болсо, өзүмдүн акчама өзүм инвестор таап, өзүм мындай каражатыма курсам, эч кимге зыян келтирбесем, мамлекеттин байлыгын уурдабасам деп эле баштагам. Анан көрсө бул жерде курулуш кура баштагандан баштап эле мындай белгилүү адамдарга эме кылышың керек экен, жолугушуң керек экен. Анан айрыкча мен прокуратурага жолугуң дегенде мен айттым, прокуратуранын иши башка го. Прокуратура эми мамлекетке өтө чоң зыян келтирсең, же адам өмүрүнө зыян келтирсең, же бир крупный размерде бир эме кылсаң, ущерб келтирсең, анан кийин прокуратура иш алып барышы мүмкүн. Анан мен эми жакшы ой менен шаар өнүксүн деп, өзүмдүн жериме, өзүм менчик жериме үй курам деп проекти менен келип куруп атсам, эмнеге жолугушум керек экен деп жолукпай жүрдүм. Акыры баштап уже кичине көтөрүлүп калганда, акыры барып жолуктурушту архитектурадагылар. Эже бизге ушундай эле письмолорду келтирип атат, закондуулугун текшергиле деп эле деп. Ошенткенден анан барып жолуктум. Жолуксам, анда Атай Шакир уулу деген эмеле, Шакир Атай уулу. Анан жаш бала экен, барып мага менде эми жанагы эме бар да, мындай патриоттук эме бар да, мекенчилдик. Эже рахмат, ушу Ошко ушундай үй салам деп эметип атыпсыз дейт экен деген жакшы ой менен киргем. Киргенде эле айтты, салбайсыз эже деди. Мен айттым, эмнеге дедим. Десем, мен ушул жерде турсам салдырбайм сизге деди, салбайсыз деди. Анан себебин айт дедим, эмнеге салбайм? Өзүм жерим болсо, өзүм акчама салып атсам, сага эмне зыян келип атат? Прокуратурага эмне зыян келтирип атам десем, столду муштап туруп, салдырбайм деди, салбайсыз деди. Анан мен дагы себебин айтпагандыктан мен дагы жиним келип айттым. Туура дедим. Мен азыр сага 5-10 миң доллар берип койсом, эже сала бериң дейт элең дедим. Мен азыр бере албайм дедим. Мен жаңы салган үйүм дедим, азыр менде каражат жок дедим.
Кийин каражат болуп калганда келип эме жолугуп кетиши мүмкүн. Сен азыр каалайсыңбы, каалабайсыңбы, салам балам дедим. Менин балам менен теңкесин дедим. Салам деп туруп столун өзү муштагандай муштап туруп чыгып кетип калдым. Ушул мага бут тосуулар мэрия менен биригип алды. Мэриянын эмес досу экен. Ушулар биригип туруп анан тез токтотуң. Эч кандай мыйзамсыз менде бардык документтерим бар, экспертизадан өткөн проект бардыгы бар. Мыйзамдуу болсо дагы мыйзамсыз деп чыгара берди. Мен өзүм документтерим бардыгы болгон үчүн мен коркпостон эшикти жаап туруп улантып сала бердим. Акырында анан үй бүтүп калгандан кийин акырына бардыгы макул болушту. Мен моюн бербешиме мен салам дедимби, ушу салып үйдү тапшырдым элге. Бирок ошол мезгилдерде эми 2 жылдай сотмо сот таскать этишти. Аябай экотек инспекцияны күйлөдү мага. Архитектураны сотко бердирди. Эми өзүң ошол мамлекетте жашап туруп анан мамлекет тарабынан ишканалар колдобосо жеке ишкерлерге өтө кыйын болуп калат экен. Жеке ишкер аны үчүн өтө чоң дух болуш керек экен. Анан ушу эч нерсеге карабай салып отуруп бүтүп акырынан кийин Берлинге туус айдык дегендей жеңип бардык акырында бот кылып эксплуатацияга берди. Азыр барсам бардыгы таң калат эже. Ушунчалык кайраттуу аял экес. Каладагы эң бийик имараттардын катарына кирген Асман Ордо аталышындагы панорамалык жай байыркы кыргыз жашоосунун элеси менен жасалган. Манас эпосундагы көрүнүштөр сүрөттөлүп, улуттук баалуулуктун негизин түзгөн 4 боз үй куралган. Ишкер айым 3-чү көп кабаттуу үйүн баштоо алдында курулуштагы каталар барган сайын жоюлуп, эл аралык стандарттагы имараттарды курууну мерчемдейт. Элестеп эле ушу үйдүн эң үстүндө 4 боз үй түргөнү элестеп туруп алды. Ошон үчүн мен усталарыма айттым, мага 4 боз үй куруп бересиңер деп. Бул боз үйдүн өзүнүн аурасы бар, өзүнүн өтө чоң керемети бар. Себеби боз үйдүн ичине киргениңде эми бунун бурчу жок да. Тептеги мисалы үчүн ар бир эле мамлекет өзүнүн имараттарын курганда өзүнүн өзгөчө бир эмеси болот да, ыкмалары болот. Биздин ушу боз үйдүн мынандай тептегирээк болуп турганы бул өтө чоң мааниге ээ, өтө чоң тарбиялык эме касиети бар да. Мына ошол эме менен мен ушу боз үйдө мынандай орнаменттер жасап, атайын Алайдан, базар кургон тараптан ушундай чеберлерди алып келип, булар үй чай ушу боз үйдүн ичинде отурушуп, ушул орнаменттерди жасашты. Анан люстра коердо ушул люстра таппай аябай кыйналдык. Анан акыры бир устаны чакырып айттым, мага ушундай бир орнаменти бар, кыргыздын эмесине жарашыктуу люстра кылып бересиң десе, мына ушул люстраны кылды. Өзү эмеге дагы жарашып калды да, түндүккө дагы. Ушул улуттук идеологияны, мына айрыкча барган сайын улуттук идеологиянын мааниси өтө жоголуп бараткандыктан ошону көтөрүү биздин эң негизги мамлекеттин дагы ар бир ушундай жарандын дагы милдети болуш керек, ушуну жайылтуу. Менде дагы мына ушул кыргыздын эмесин кыргыз үйүн эң бийик жерге коюп койгонум дагы ошо. Дайыма биз өзүбүздүн үрп адаттарыбызды, өзүбүздүн нарк населибизди жогору бийик калып жүрөлү деген максат болгону. Атам менен апам өтө мындай ынтымактуу, анан ушунчалык тамашакөй, ушунчалык эме адамдар болгон. Менде ошол эме бар. Көбүнчө ар кандай мындай кайгылуу нерсени тамашага айландырып ирейин дейин да. Анан адамдар менен мамиле кылганда дагы сөзсүз ошонун жакшы жагын алдын ала айтып, биринчи жакшы жагын айтсаң, ал ушундай бир эме жаман ойдо келейсе дагы ошол бардыгы тарап кетет дагы, анан сага дагы жакшы сөз айткысы келип калат да. Ошо бизнесте деле ушул апамын, атамын өз ара мамилеси, ошолордун мага берген тарбиясы, ошолордун жанагы айткан акыл насаат сөздөрү мага ар бир ушул өзүм канча жашка келип калсам дагы ар бир кадамымда мага өтө чоң дем берип, өтө чоң жол көрсөтүп турат. Вытяжкаларда
ошолор обязательно домдон чыгып туруш керек, бийик болуп, себеби түгүндөгү бүт бардык эмени алып чыгып кетиш керек. Буну эч жака жылдыра албайсың, бирок ушуларды мен айттым, манастын, анан мына жерде мынакей эненин баланы жуундуруп төрөлгөндөн кийин аны жуундуруп мынандай жакшы калуу тилек менен баланы жаралгандагы эмесин алып келген. Ушундай мынагу кыргыздын илгерки жана Саймалы Таштагы эмелери, мына ушулардын бардыгын чагылдырып бергиле деп мен художниктерге айттым эле. Алар мен көңүлүмдөгүдөй кылып ушундай кылып эме кылып беришти да. Мына атайын коюлган эмес, булар өзү турат да ушундай. Муногу дагы турба. Бул дагы турба, мына да турба. Анан ушуларды дарак кылып бергиле дедим. Азыр бундагы кичине бүтпөгөн эмелер бар, жалбырактарын коюш керек эле. Буга каражат керек, же болбосо бир жолу иши оңунан чыкпай калса, же болбосо бир ийгиликке жетишпей калса, жок, менин колума мындай иш келбейт экен деп аркага чегинүү, бул өтө чоң жаңылыштык деп ойлойм. Ошол ар бир жеңилүүнү, ар бир ийгиликсиз аракетти бул шанс деп билиш керек да. Бул кийинки менин ийгилигиме болгон шанс. Шанс деп койсоң, өзү шанс кантип келгенин билбей каласың да. Ондон чоңураак ишти баштап ошону аткарып калганыңы өзүң да билбей каласың. Джон Кеконун китептерин, жанагы Наполеон Хиллдин китептерин окуп, ошолордун эмесин караганда, мен өзүм башыман өткөн окуяларымды карасам, менин эле эмем жазгандай болду да. Ушу менин башыман өткөн эле окуяларды жазгандай болот. Ошон үчүн ошондой көбүнчө мындай китептерден дагы таалим тарбия алса болот. Анан эң негизгиси наставник же болбосо бир жол көрсөтө турган адам болсо, ошого сөзсүз барып жанында жүрүп болсо дагы үйрөнүш керек. Себеби анын ар бир айткан сөзү, мен өзүм азыр бирөө келип, эже мен сиздин жаныңызда кичине энергия алайын деп келет, кичине дем бериңчи деп келет. Мен ошолорго 3-4 ооз сөз айтам, ошол кийин келип рахматын айтат да. Эже сиздин жанагыда айткан сөзүңүз мага аябай чоң таасир берди деп. Азыр мынагу курулуш ишинде дагы көп түрүн айтам мен. Менин колуман келген силердин деле колуңардан келет. Эмелер болду. Кемчиликтер болот экен. Бирок экинчи курулушта ошону кетирбегенге аракет кылдым. Үчүнчү курулушта азыр такыр эле экөөндө болгон кемчиликтерди дагы кетирбегенге аракет кылып атам да. Адам ошентип бара эметет да, өнүгөт, өсөт. Курулуш деле мына биринчи жөн эле курулуштар болуп аткан болсо, азыр мына кандай курулуштар болуп атат. Бүт бардыгы мына мен баштап койдум. Тиги имараттын үстүнө ресторан курганды. Эми азыр архитектурага барсам бардыгы айтышат, эже каяктагы нерсени баштадыңыз? Эми бардыгы үстүнө ресторан куруп бер, кафе куруп бер деп атат деп. Мен айтып атам, бул жаңылыкты дайыма эме алдыга ала бериш керек. Бир мезгил келет. Мына Сингапурдун Марина Бей деген аябай чоң дүйнөлүк эмедеги мейманканасынын 75-чи этажында укмуштай чоң бассейн бар. Мына ошол бассейнди көрүп мен эсим ооп, ал биздин эмедей бар да, мындай көлдүн жарымынчалык. Почти аябай чоң бассейн экен. Адамдар кадимкидей эметип атат. И шаардын бар алаканга салгандай көрүнүп, ошонун үстүндө бассейнде. Мына дүйнөлүк эмеде тажрыйбада болуп атат да ошолор. Эмне үчүн ошол дүйнөдө болгон нерсени биз Американы ачканыбыз жок да. Бар нерсени өзүбүзгө алып келип, ошону кура албайбыз. Ошолорду пайдалана албайбыз. Мен мына бийликтегилерге аябай таң кала берем. Мына чет мамлекетке барганда ошол жердеги өнүгүп аткан, өндүрүштү, экономикасынын өнүгүп атканын, шаардын өнүгүп атканын көрүп, эмне үчүн ушуну бизге алып келип, биз деле эмнеге ушундай өнүкпөйбүз? Биз деле мындай кылсак болот экен деп каттуу киришип, ошолорду бизге пайдаланбайт деп эле таң кала берем да. Эми мен мындай кичинекей бизнесмен болсом дагы, ушу чет мамлекеттен үйрөнгөнүм алып келип, ушу эме өзүм колдонуп атам. Ошол келечектеги жаш эми ишкерлигин баштап аткан жаш ишкерлерге ушундай бир чоң максаттарды коюп, бирок ошого талпынып жете албай аткан ишкерлерге айтарым: эч качан
аркага кайтпагыла. Максат коюлдубу? Ага убакыт гана керек, сөзсүз максатыңар аткарылат. Только ошол максатыңарды күндө элестетип, күндө ошол максатка жеткениңерди элестетип, ошол максатка карай аракетиңерди эч качан эме тайбагыла да, таштабагыла. Убакыт гана кетет, калганы бардыгы аткарылат. Себеби буну мен өзүмүн тажрыйбаман, өзүмүн өткөрдүм да. Максат койдуңбу, ошону өтө мынандай чындап ошол максатка жетип калгандай болуп элестетип коюш керек да. Калганы орундала берет.